25-ші Умар Мадаминов, 17-ші команданың капитаны Артем Истрашкин, 23-ші Манас Қуанышбек Гулу, 24-ші Даниэль Омаров, 25-ші Нұрислам Алғанын қарамағында топ, Өміралиев, соққы жолдойы, Антонға пас, жана Жапаров, соққы жолдойы өті ыңғайсыз келіп қалды. Мына емі ғана Темірлан Саматұлы соққы жолдойы басын жасаған, Манубековтың соққысы 7-ші минут. Алғара бір топ гол жаратуға мүмкіншілік болған. Азыр Жапаров жерге жақын шығарып берді. Манас Қуанышбек ұлынан топтан таштап кетті. Манубековтың соққысы гол. Есеп 0-1. Аман Манубеков дал ушул жерден сол бутменен қуаттуу соққы жолдоду дагы есепти ашты. Алга командасына бул жеңиш өтө зарыл. Анткени команда соңку учурларда өз ойынындағы табылуға келген. Азыр мына кайталоодан көрдүңүздөр болуш керек. Манубеков топту өтө кылдаттык менен жолдоду жана ал жерде Азирет Усманалиевдин алдын коргоочулар тосуп калган. Андыктан ал бул топту ушул тосууга жардамсыз дагы болуп калган. Андыктан кантсе дагы биз сиздер менен мына эсеп ачылганын көрдүк. Анткени оюнбо Антон эртерээк эсеп пас чыгарып берүүсү зарыл болчу. Азамат Өмүралиев өтө бир туура эмес пас чыгарып берди. Менимче ошол жерден кайрылтып сокку жолдоосу керек болчу. Ал нерсени ишке ашырган жок жана гол. Эсеп 0-2. Бул жерден Азирет Усманалиев топту кармаган, бирок кандайдыр бир учурда топ колунан тайып чыгып кетти. Дагы жыйынтыгы эсеп 0-2ге айланып, Марлен Мырзахматов гол жаратып олтурат. Айтор Марлен Мырзахматов дал ушундай абалдан гол жаратты. Кантсе дагы көрөлү. Абалды бир аз өзгөртүү оңдоо керек. Жана кантсе дагы Самат Сүймалиев азыр Азамат Өмүралиевдин ага жакын барган жерден пикирин айтат. Ал эми голду азыр Илбирстин оюнчулары катачылык артынан катачылыкка жол берди. Мырзахматов топко башчы бузган жерден албетте калсын шакырган жаңырды. Дарро Илбирс топту оюнга кошту. Сокку жана кандай позициясын таштап кеткенден кийинки абал жер менен узатылган топ жана гол. Марлен Мырзахматов дубль жасады. Оң канаттан келип барган жүрүш дагы өтө керемет. Пас дагы сонун айрыкча Темирлан Саматұлы өткөрүп берген топтон кийин Марлен Мырзахматов топту кереметтүү түрдө атаандаштын дарбазасына жолдоо менен эсепти 0-3кө айландырды. Тор жаш футболчулар ушул буга чейин Словения Капаров ал жактан да бир топ жол жүрүп оюндарды өткөрүп чарчап чалыгып келди. Экинчи кабаттагы күрөш, сокку гол. Эсеп 1-3 жана Илбирс дал ушул башаламандыкты толук түрдө колдонду. Эсепти өзгөртү жана эсеп сандарын 1-3 айлантты. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жеңил гана топ дарбаза жолдогон Нурислам Орунтаев эсепти 1-3кө өзгөрттү. Алга командасынын дарбазасын 25-нчи катар санын ойногон. Демек эсеп 1-3кө өзгөрдү ардактуу футбол. Темирлан Саматұлы сокку бар жана гол. Эсеп 1-4. Бул Марлен Мырзахматов бүгүнкү беттеште хет-трик жасап олтурат. Чындыгында Марлен Мырзахматовдун бүгүн күнү өзүнүн эски командасына каршы Марлен Мырзахматовдун жылдызы жанууда. Эсеп болсо 1-4. Кайталоодон улам көрдүңүздөр. Темирлан Саматұлынын капталдан акырын жолдогон соккусу жана Сейитбек Рустамов топту колго алган жок. Жыйынтыгы Марлен Мырзахматов ал топту атаандаштын дарбазасына жолдоо дагы эсепти 1-4кө дагы тапкала алган жок. Жана Антон Землянухин Жапаровго пас. Жапаров Землянухинге сокку гол. Эсеп 1-5 жана Антон Землянухин бүгүнкү беттеште канча дагы
өз максатына жетип олтурат. Эсеп 1-5-ке өзгөргөндөн кийин алганын көрмандары кадимкидей жанданып командасын азыр колдоого алып турган учур. Ал эми каптал калсы канча мүнөт убакыт кош берет, албетте ага дагы көз чаптыра туралы. Мындан ары кыргыз азыр ышкырык жаңырды. Дал ошондой кубаттуу сок жыйынтык берген жок. Көрөлү. Демек, ардактуу футбол сүйүүчүлөрү, беттеш соңуна чыкты. Эсеп 1-5 жана Алга командасы бүгүн өз таласында ушул тыныгуудан кийин мыкты деп табылды. Айтып барганча дагы кезекте 3 упайга ээ болуу менен Алга эми өзүнүн максатына кезектеги кадам таштады. Кызматыңыздардан мен Бактар Кыргалиев болдум. Спортту